Кыргызстан эли өзүнүн көп кылымдык тарыхында тикендүү жолду басып өттү. Өзүнүн мамлекеттүүлүгүн гана эмес, түрк дүйнөсүнүн мурасы катары көчмөндөрдүн руханий маданиятын өнүктүрүү идеяларына берилгендигин сактап калууга жетишти. Мисал катары Кыргыз Республикасында өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын айта кетсем болот. Бул иш-чара көчмөн этностор жана элдер арасындагы этномаданияттын нускалыгын сактоо менен аны жандандырып өркүндөтүүгө салымы чоң. Быйыл бул иш-чара Түркия Республикасында өтүшү күтүлүүдө. Ушуга байланыштуу түрк кесиптештерибизге оюндарды ийгиликтүү өткөрүүнү каалайм жана бардыгыңыздарды катышууга чакырамын. Көчмөндөр оюндарына назар салууда Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору, тарых илиминин доктору профессор Алпаслан Жейлан мырзага дагы терең ыраазычылык билдирем. Себеби сиздин бул багыттагы ишмердигиңиз жана эмгегиңиз абдан зор жана жогорку баага татыктуу. Сиздин жетекчилигиңиз менен Кыргыз-Түрк Манас университети Кыргыз Республикасынын жана Түркия Республикасынын социалдык, экономикалык, руханий жана интеллектуалдык потенциалын өнүгүүсүнө түрткү берип, өлкөлөрүбүздүн өнүгүүсүнө чоң салым кошо тургандыгына терең ишенем. Сөзүмдү жыйынтыктоодо Түркия Республикасынын улуу негиздөөчүсү Мустафа Кемаль Ататүрктүн түрк биримдиги бүтүндөй дүйнөгө күн сыяктуу жаркырап, миллиондогон адамдарга жаңы горизонтторду ачат деген кыялын ишке ашыра алабыз деген ишеничимди билдиргим келет. Кыргыз Республикасынын билим берүү жаатындагы үзүрлүү эмгеги, жаш муундарды тарбиялоого кошкон олуттуу салымы, жогорку кесипкөйлүгү, ошондой эле жигердүү коомдук ишмердиги үчүн төмөнкүлөр Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ардак грамотасы менен сыйлансын. Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор доктор Алпаслан Жейлан.